Кыргыз классын үчөөнү ачып тана атпайбызбы? Азыр 60-тан ашык бала экен. Сааттарыбыз тартакталды. Борбордогу Бектурсун Алымов атындагы номер 39 мектеп гимназиясы 1 сентябрь билим күнүнө карата оңдоп түзөө иштерин аяктап, жаңы окуу жылына каралган иш пландарын чогуу кеңешип, алдын ала аныктоодо. Окуу орус тилинде жүргөн бул мектепте быйыл 1 класска 7 класс комплекси ачылса, анын ичинен 3-өө кыргыз класстары. Өзгөчө кыргыз тилине көңүл буруп, балдарды кыргыз классына берип атканы шаар жергесинде аптан кубандырат да. Азыр бизде ошо 2 жылдан бери 3 класс ачылып келатат. Анан 4 класс орус классы, дагы эле болсо орус классына суроо талаптар бар. Азыр биздин 1 класска 260 окуучу кабыл алынды. 5-тен 11 класска чейинки окуучулардын ичинен дагы 150 бала жаңы келди. Ошону менен биз азыр бизде 1300 окуучу менен 1 сентябрда баштаган отурабыз. Мектепте жалпы окуучулардын саны былтыркы жылга караганда 1 кыйла көбөйгөн. Мында 45 класс комплекси бар. Аларга өткөн окуу жылында 80ден ашык мугалим билим берсе, жаңы окуу жылында алардын катары математика, химия, физика сабактары боюнча жаш адистер менен толукталыптыр. Өлкө боюнча таңкыс болгон мындай адистерди мектеп жетекчиси жогорку окуу жайларды кыдырып, тиешелүү факультеттер менен келишим түзүү менен камсыз кыла алган. Окуу китептери боюнча эми Бекбоев көпчүлүгү кыргыз класстарда, а орус класстарда Алимовдор экен. Баарына барып келишим түзүп, ошол бүтүп аткан жакшы бүтүрүүчүлөрүмүздүн ичинен орус классына математика, орус классына физика, орус классына химия сабагынан берген мугалимдер десек, жогорку окуу жайынан атайын физик, математик мугалимдер жиберип туруп, таң кубануу менен кабыл алып атабыз азыр. Мугалимдер өздөрүнө бөлүнгөн кабинеттерин сырдап, актап, оңдоп түзүп бүткөн соң сагынган окуучуларын чыдамсыздык менен күтүп жатышканын айтышат. Атыгүл 1 сентябрь билим күнүндө өтүлчү сабакты кайсы темадан баштаарына дыкат даярданышкан. Азыр ушу билим балдарга өтө керек болгондуктан мен ушул теманы тандап атам, билим күч деп. Балдарга билим алсаңар, күчтүү болосуңар, билим алсаңар, көп нерселерге жетишесиңер деген нерсени көрсөтүү максатында мен моорекиндей класс саатка мондай стендтерди койдум. Балдарга дайым айтам, балдар билим бул генч. Генчти жерден алыш үчүн казыш керек. Алтынды кандай кылып казып атабыз? Билимди ошентип казып алыш керек. Ошон үчүн айтат, билим ийне менен кулуп каскандай деп. Ошон үчүн мен ушул билим күч деген класс саатка балдарымды даярданып күтүп атам. Мектептин көп жылдан бери эскилиге жеткен чатыры, терезелери жаңыланып, жылуулук системасы оңдолуп, 60 кабинет, ашканасы, 3 кабаттагы далездер акталып сырдалган. Оңдоп түзөө иштерине жардам берген мекемелерге, ата-энелерге, кесиптештерине мектеп жетекчисинин ыраазычылыгы чоң. Октябрь райондук мамлекеттик администрациясына жана мэриянын окуусуна аябай ыраазычылык билдиребиз. Ушунча көп жылдан бери мектептин чатыры жабыла элек болчу, ошону толугу менен быйыл бүтүрүп атабыз. Биздин ата-энелерибизге абдан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин коллективдин бир жакшы жагы чогуу баары уулуу, кичүү дебей баардыгы ремонттук иштерге активдүү катышты. Ошол бүгүнкү күндө толугу менен мектеп ремонттон өттү, оңдоо түздөр иштери жүргүзүлдү. Азыр 1 сентябрда биздин жашынакай сүйүктүү балдарыбызды тосууга даярбыз. Жаңы окуу жылына жаңы дем менен даярданган жамаат 1 сентябрь менен бардык кесиптештерин, мектеп окуучуларын куттуктап, каалуу тилектерин айтышты. Менин кесиптештериме талыкпаган кажыбас кайрат, ден соолук, иштерине албан ийгиликтерди каалайт элем. Баарыңыздарды жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктаймын. Баарыңарды келе жаткан билим күнү менен куттуктаймын. Бардык окуучуларга, ата-энелерге ден соолук, бийиктик, ийгилик каалайм. Калия Карыбекова, Бекболот Тогдурбеков, билим жаңылыктарына.